Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, урматтуу элим. Мен будан бир канча саат мурун Ош областында болгон жанагы мурда укук коргоо органдарында иштеп кеткен адамдар мыйзамсыз тапанча менен такап, жада калса жанагы видеого тартып аткан адамды бетине уруп көк ала кылган да. Денесине оор жаракаттар келтирген. Ошо боюнча МВДга, прокуратурага арыз жазса жоопкерчиликке тартылбай аткан, мындай айтканда. Тилекке каршы мен мындан бир 5-6 саат мурун чыгардым эле. Жөнөтчү жактарга жөнөтүп, Кудай буйрса, Кудай кааласа, азыркы убакытта жанагы 2 зөөкүр жоопкерчиликке тартылып, жооп берип аткан убактысы. Ошо боюнча калдаган калың элге маалымат берип коеюн деп туура көрдүм. Биринчиден, ушул ишке кайдыгер карабай, биз чыгарып аткан нерселердин баарына тыкыр көзөмөлдөп, ошонун баардыгын эме кылып аткан. Кайдыгер карабай, ошонун баарына ошол реакция кылып аткан МВД министри Улан Ниязбеков агабызга рахмат айтам. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, ар дайым колубуздан келишинче жана мыйзамсыздык иштер болуп атса, чагылдырганга, ошону чыгарганга аракет кылып атабыз. Тилекке каршы ал кыз болгондуктан анын сүрөтүн же видеосун чыгаруу биз үчүн туура эмес болот. Ал да коомдон ошол коомго чыгуудан мындай баш тартты. Бирок элибизге жана ушул колдоо көрсөткөн адамдарга рахматын айтты. Ошол урматтуу кыргыз элим, бир нерсени баса белгилеп коеюн, жанагы 2 жаран тапанча менен коркутуп, жана ошол ур сокку кылып аткан адамдар мурда укук коргоо органдарында иштеп кеткен экен. Мурун. Экинчиден, алар адан алдын ошол жерде жашап аткан квартирант балдарды эшикке чыгарып алып, аябай оор денесине залал келтирип сабаган экен. Алар боюнча полный бүттүк фактылар бар. Жана андан кийин келип туруп үйдүн ичинен жана кызга кол көтөргөн. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, кайдыгер карабай ушул эфирди бөлүшүп коюшуңуздарды суранам, жана өтүнөм. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Колубуздан келишинче мыйзамсыз болуп аткан, адилетсиз жасап аткан бир крышасына же бир таанышына таянып, мыйзамсыз туура эмес кадамдарды кылып аткан адамдар болсо, сөзсүз түрдө ушинтип чагылдырып, жетпей аткан маалыматтар, жетпей аткан нерселерди мамлекеттик кызматкерлерге, биздин ажыбыз болгон биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана Камчы Кыдыршевичке жана Ниязбеков Улан байкебизге жана башкалардын баарына жеткиребиз. Колубуздан келишинче аракет кылабыз. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Ушуга реакция жасап, жоопкерчиликке тартып аткан үчүн чоң рахмат. Мындай кандай болгон күндө дагы, ал кыздар кандай болгон күндө дагы, ал жашап аткан адамдар кандай болгон күндө дагы мыйзам чегинде аларга кол көтөрүүгө укугу жок. Тилекке каршы баарыңыздан кечирим сурайм. Ошол ооруп атканга байланыштуу чынында кыйналып ооруп атам, бирок ушул нерсени өз убактысында, ысык кезинде айтып коюуну туура көрдүм. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Assalamu alaikum.